адам канчалык Аллах Тааламдан кайдыгер болсо, кайдыгер болгон жерде Аллах эстелбейт да. Кайдыгерлик болгондо. Ошон үчүн мурунку коомдордо да караңыздар, бул дагы сохих хадистердин биринде келген. Мурунку коомдорго дагы ар бир пайгамбар келгенде дагы коомуна мисалы эң биринчи эле эмнеден чакырган? Аллах Тааламды жалгыз өзүнө сыйынгыла деп ушул чакыргандан кийинки эле чоң чакырыктардын бири Аллахты эстөө болгон. Мисалы Яхияны карап көрөлү, мурунку пайгамбар. Бул да сохих хадистердин биринде Аллах Таалам буйруп атат. Яхияга коомуңа 5 нерсеге бекем бол деп айттык деген дейт да. Эмне десе, биринчиси антабудуллах ва ла тушрику бихи шей'а. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла. Мындайча көрсөтөр, биринчи эле жамандыктын башаты ширк экен, жакшылыктын башаты жалгыз Аллахты таанып өзүнө сыйыныш экен. Ошого чакырып атат. Экинчи эле коомуңа буйруу намазга буйругула. Намаз окусаңар эки жакты кылчактап карабагыла, жүзүңөрдү Кудайга бургула. Силер жүзүңөрдү эки жакка бурмайынча Аллах Таалам дагы силерге карап турат. Качан сен бул жака буруп жиберсең, Аллах да сенин жүзүн бурат деп, ушу экинчи эле намазга буйруган. Андан кийинки эле садака буйруп атат. Кедей кембалдарга жардыла колуң сун. Төртүнчүсү эле орозо. Анан бешинчиси эмне караңыздар? Анан бешинчиси эле эң негизги нерсе. Биз айтпадыкпы ошол орозону дагы, намаздын да, зекет, баардык нерсени эң жакшы адамдар кимдер десе, сооп кылгандардын эң жакшысы кимдер десе, эң көп зикир кылгандар. Ошол амалдарды кылгандары көрүнүштөр бир болот, сөйлөкөтү бир болот, бирок кимизи жүрөгүндө Аллахты эстеп кылган болсо көрүп, ошонун сообу көп болот. Аллахты эстегиле, Аллахты эстегиле бешинчиси. Эмнеге десе, бул Аллахты эстөө ушундай нерсе деп мисалдап берет. Бир адам дейт, бир адам душмандан мисал качып баратат. Душмандар артынан кууп баратат. Тигил качып бараткан адам бир чепке кирип кетет дейт. Аябай бекем болгон чепке кирип кетет дагы эшик жабылып калат, чоң чептин эшигин. Анан тиги адамдар кире албай калат, душмандар. Кудум ушундай дейт да, адам дагы эгер Аллахты эстеп зикирде жүргөн адам шайтандарга, жиндерге тосмо болуп калат да, чеп болуп калат. Келер ушул ачуум бат келет дейт, өзүм кармана албайм дейт, намазда оюм бузулат дейт, ибадаттын даамын тата албайм дейт. Ошондой жаман ойлор келет. Бүт ушул себеби бул адамдын чеби жок, жабык эмес, бүт жагынан шайтан кирип, ойлорун берип, бузуп, ар кандай кылып азгыра берет. Ошон үчүн ибадаттан даамда тата албайт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө эле эмес, мурунку пайгамбарлар дагы бүт коомуна эскертип келаткан нерсе болгон. Чоң негизги нерселерден болгон.